Менен кеттик. Единственное, что бир кишибиз келбей калды. Калган убакыт саат менен болду окшойт. Биздин группанын аты өндүрүүчүлөр группасы болду. Бизде биринчи очередте кооперативге бириктирүү жана кичи ишканаларда бири-бирине чоң кылып кошуп долесин определять этип берсе болот деп ойлоп атабыз. Андан кийин логистика, лаборатория, упаковка, калибровка ошол маселелерди карадык. Андан кийин чет өлкөгө окуп келүүгө, тажрыйба алмашууга колдоо жана ошондой эле изилдөө. Мисалы үчүн Германияга бир 10-12 жылына 2 жолдон барып келишет ишкерлер. Ошондон да көбөйтүп, көбүрөөк колдоп, көбүрөөк барып келсе деген анткени ал аялына чоң жардам берет. Ал жердеги заманбап заводдордон биздин Кыргызстанга технологияны алып келгенге аябай сонун мүмкүнчүлүк бар. Андан кийин өндүрүштөрдү колдоо, жаңы технологияны алып келүү, жаңы технологияны Кыргызстандын рыногуна киргизүүгө жардам берүү жана бизде жок жанагындай технологдор керек болот. Билесиз, ЕБРР менен ушундай бир программа бар. Германияда, Европада карыдан пенсияга чыккан специалисттерди, технологдорду алып келип, бул жактан алардын айлыксын өздөрү төлөп берип, андан кийин ишканаларга жардам берген бар. Ошол дагы мындай көбүрөөк болсо деген, анткени ал жерде дагы аларды алып келүү ушундай бир оор да. Андан кийин фермерлерге көбүрөөк окутууларды, обучениелерди көбөйтүү намыстак. Анткени бир жерден окутат, бирок барганда катасын кайра эле кайталай берет да. Ошол жерден намыстак барып, оор эки жерде туура эмес технологияны колдонуп атырсың, же болбосо туура эмес суу келип атыптыр деген ушундай нерселер болсо деген. Андан кийин документ, бюрократияны азайтуу. Бизде эң чоң проблемалардын бири Кыргызстанда. Андан кийин ошол бизде ар бир ишканаларда бухгалтер, юрист, технолог жана ошондой эле жабдыктар менен иштеген специалисттер абдан аз. Себеп дегенде биз андай жабдыктарды алып келгенден кийин специалисттерин кошо алып келишибиз керек болот. Аларга айлык акысын да төлөп беришибиз керек. Анан билесиздер, алардын өлкөсүндө айлык акылары биздикине караганда жогору. Ошол себептен бир гана специалистти алып келип, жабдыктарды оңдоп түзөп иштетип берүүгө 3000-ден 5000 еврого чейин акча кетип калат да. Андан кийин финанс каражаттарын чечип берүү, бул 1% менен кредит берүү. Себеп дегенде көп өлкөлөрдө, көп эле өлкөлөрдө 1% менен берет. Жана ошондой эле каникулду андай узак мөөнөткө берет. Себеп дегенде ал жерде ишкана ошол иштеп, прибыль алып, баштагандан кийин анан кредиттин акчасын төлөп беришет да. А бизде болсо жарым жылга чейин мына убакыт берет. Ал жерден же стройкабыз бүтпөйт, же жабдыктарыбызды алып келип, баягы ишмердүүлүгүбүздү, өндүрүшүбүздү алып кеткенге чечип бере алабыз. Анан бул жерде узак мөөнөткө теги кредитти берүү. Анткени эң эле узак мөөнөттүү кредит бул 7 гана жылга чейин. Ошол себептен бул абдан өндүрүүчүлөргө оор болуп калат. Ошол себептен 10-15, 20-25 жылга чейин берилсе, себеп дегенде азыркы учурда ипотека деле 23 жылга чейин берилген. Кийинкиси сертификацияланган көчөттөрдү үрөөн менен камсыздоо. Бул дагы эң чоң проблема Кыргызстанда. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей, ар бир кооператив же болбосо ар бир дыханчыларга өзүнчө башка культураларды алып келип ишет, дагы экспортко чыккан кайгыдай чоң жолдо болот. Кийинкиси жабдыктарды оңой, жеңил алуу, анан сапаттуу. Ошондой эле жабдыктарды лизингге берүү. 1% менен болсо дагы лизингге берсе абдан жакшы болот эле. Себеп дегенде бизде залог маселеси аябай оор болот. Андан кийин ошол лизингге берсе, жабдыкты эле залогго коюп берсе, эң сонун мүмкүнчүлүк болот эле да өндүрүүчүлөргө. Анан жабдыктарды мисалы үчүн Кытайдан заказ кылганда көбүнчөсү кооперативтерден алып келет. Алардын сапаты абдан төмөн, жакшы чыгарып бербейт. 1 жыл, 2 жылдан кийин аябай өзүнүн мындай
бузуп калат да. Ошол себептен көбүнчө бизде Европа жагынан же болбосо ушундай жакшы заводдордон жабдыктарды алып келгенге аракет жасасам болот эле. Кийинкиси жарманкелерди уюштуруу, чет элдик сатып алуучулар менен жүз байланыштыруу, себептен алар менен байланыш аябай оор болот. Мисалы үчүн Европанын рыногуна чыгыш үчүн, мен мисалы үчүн жана жабдыкты алыш үчүн ар бир 2 жума сайын кат кетирип атып, аябай 1 жылдан кийин жооп беришкен да. Ошол себептен ошону мамлекет тарабынан болсо, посольстволор аркылуу болсо, абдан жеңил жана жакшы болмок да ишкерлерге. Андан кийинкиси мыйзамдарды бири-бирине төп келтирүү. Өзгөчө органика тармагында. Себеп дегенде биз азыр жерди алып атканда ушундай бири-бирине төп келбеген нерселер көп болот да. Жерди промзона деп берет, мен өзүмдүн эле мисалымды келтирейин. Промзона деп берет, дагы архитектуралык документтерин бүтүрүп, стройкасын баарын бүтүргөндөн кийин акыры вот эксплуатацияга келгенде 10 метр жетпей атасың деп ошону кармашат да. Ошол себептен ушундай нерселердин баарын тең төп келтирип, өндүрүүчүлөргө чоң жардам берүү, башынан баштап планда берүү. Здравствуйте, меня зовут Элинджан, я предприниматель, генеральный директор ОСО «Канато». Мы занимаемся переработкой шерсти и производством органических удобрений из шерсти. В данное время у нас очень огромный потенциал, мы могли бы создать большую такую экосистему. Получается, на пастбищах овцы едят траву, да. Потом они впускают всю свою полезность в шерсть, а из шерсти мы можем изготовить органические удобрения, которые может обратно восстановить деградированную почву, а также сохранить эту почву. Таким образом, у нас была бы большая такая экосистема. На данное время у нас почти 90% работы мы уже сделали. В данное время есть завод, помещение, есть экспериментальное оборудование, но на китайское оно для нас не подходит. Потом мы сделали лабораторные анализы, сделали эксперименты, и все у нас готово. Сейчас дали разрешительные документы, их сейчас задерживают, сказали в марте. А в комплектовке еще оборудование требуется, да? Так, сейчас в данное время, если говорить о проблемах, то у нас сейчас очень большая, острая проблема стоит в закупке оборудования с Германии. Там прям по технологии, по точным таким параметрам производят оборудование, где производится очень качественное, хорошее органические удобрения. И в данное время мы уже при открытии завода закончили первый и второй этап экспертизы государственных, архитектурных документов. В данное время у нас есть проблема при вводе в эксплуатацию, так как у нас земельный участок выделена как промзона, в аренду как промзона на 5 лет, но все условия выполнены, но архитектура говорит, что мы не можем 10 метров у нас до нормы не доходит. Такая большая проблема. И сложность финансирования в закупке оборудования, да? Да, очень большая сложность, так как мы везде во всех фондах пробывали, и у нас так не получается купить это оборудование и взять денежные средства, так как все залоговое имущество мы вложили в Иссыкульский фонд развития, и мы пока не погашим Иссыкульский фонд развития не можем получить финансирование. Спасибо.